Сурулган тиштин ордун кантип толуктайм дейт. Бул учурда эки жолу бар да. Биринчи жолу жанындагы тиштерге доо кетет. Экинчи жолу баасы кымбатыраак, бирок жанындагы тиштерге эч кандай доо кетпейт. Биринчи вариантты карасак, арзан варианттын. Бир тиш, кошуна тиш жуунган, бул жерде экинчи тиш турат. Бул учурда жанындагы тиштер өгөөлөнөт, мондай болуп өгөөлөнүп, кичирейип, обточка болот да, вот. Кичирейип өгөөлөйбүз дагы, коронкага даярдайбыз. Жанындагы тишти да тоже эндолечение кылып, андан кийин өгөөлөнөт. 3 коронка даярдалат, бир чогуу кошулган. Андан кийин бул ортодогу коронка көпүрө сымал болуп, үчөө кошулуп коюлат. Экинчи вариантын карайбыз. Азыркы учурда кымбатыраак болот, бирок келечекте ойлонуп эсептеп көрсөңүз арзан варианты. Жана жанындагы тиштерге доо кетпейт. Бул тиштерге эч кандай тиешпейбиз. Тиштер ошол боюнча калат, эндолечение жасалбайт. Бул жерге сөөгө имплант катырылат. Имплант катырылгандан кийин 3 айга чейин күтөбүз. Кайра деснанын үстүнөн бир эле коронканы, мындай болгон коронканын бир эле уштугун алып туруп бул жерге салабыз. Вот. Жанындагы тиштерге эч кандай доо кетпейт. Тандоо өзүңүздөрдө. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Тиш боюнча суроолоруңуздар болсо бериңиздер.